Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу энергетиктер, талай былтыр сиздер менен чогуу 500 миллионго жакын сом сарптап өзүңөрдүн акчаңар менен. Бул дагы туура энергетика тармагында тариф саясаты да, башкаруу саясаты дагы ордуна келип иштеп аткандыктан өзүңүздөрдүн пайдаңыздар дагы боло баштады. Мына 106 жаңы техниканы тапшырып атканда да келип катышып кеттим элем. Уруксаат берсеңиздер, ушу урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жалпы министрлер кабинетинин атынан жаңы техникалуу болушуңуздар менен куттуктап коеюн сиздерди. Мына бүгүн сиздерге 30 спецтехника ачкычтарын тапшырган турабыз. Аймактарга 10 кран манипулятор, 7 экскаватор, 7 автовышка, 3 автокран, анан 3 самосвалга бүгүн сиздерге берейин деп атабыз. Жалпысынан 180 миллион сом каражат сарпталып жатат. Быйыл бюджеттен дагы 271 миллион сом каралып, дагы 65 дана спецтехника алган турасыздар. Мына 1,5 миң километр аба чогулгуларын жаңы тартыптырсыздар. Анан ошонун баарын азыр урматтуу министр айткандай аренда алып, аларга дагы акча төлөп, бирөөгө жалдыраган замандын баары өтүп баратат го деп атам. 290 трансформаторлук подстанция былтыр орнотулду, жаңы. 263 трансформаторлук кубаттуулугу жогорулатылды. Өлкө боюнча 108 996 акылдуу эсептегич орнотулду. Ош шаарында Сулайман тоонун жанында рет курулду. Нарында Кең суу айылында 13,9 километр, жана Ак көл айылында 8,3 километрлык 0,4-10 киловатт электроэнергиялары курулду. Өзүнчө трансформаторлор орнотуп бердиңер. Булар буга чейин свет бара элек болчу. Жалпысынан эми урматтуу энергетиктер, сиздердин жардамыңыздарга биз абдан катуу муктажбыз. Жарым жылдыктын жыйынтыгын карап көрдүм. Карасам 8,1% экен. Эгерде ички дуң продукциябыздын өсүү темпи. Кумтөрдү албаганда, анткени кумтөр азыр жана бедная руда деп коет, ошол жерге келди. Быйыл 14,5-15 тоннанын тегерегинде алтын алабыз. Бул жыл сайын 17 тоннанын тегерегинде алчу элек. Эгерде кумтөрдү албаганда биз 9,6% менен өсүп атабыз да. Ички дуң продукциябыз. Анын ошо өсүүнүн баары келип эле электроэнергияга такалып атат да. Мына быйыл 3 миллиард 600 миллион киловатт саат биз импорттоп алып келе турган болуп атабыз. Биз мындан ары дагы көбөйтөбүз. Быйыл эле 100 жаңы завод ишканалардын баары жумушка берилет. Алардын баары тең электроэнергиясыз эч жака жылбайт да. Ошондуктан өкмөттүн сунушу менен урматтуу президентибиз атайын ЧС киргизип берип, болгон укукту берип, энергетика министрлигине Таалай Мкеевичке ишеничибизди артып, мына ушул жерден дефицитти толук жаап бериңиздер деп сиздерден суранып атабыз. Мурун Камбар ата бирге келгиле, кургула деп эле ошо өзүбүз жатып алып, өзүбүз кыйын боло берчү элек. Азыр мына биринчи жолу Венага барып, министр энергетика аякта болгон финансылык институт, Европада, Америкада болгон финансылык институттун баарын чакырып, атайын чоң ушул эркиндей презентациябызды өткөздүк. Жалгыз эле Камбар ата бир эмес, жалпы энергетика системада. Анан баары келип, азыр мына донорский комитет түзүлүп, биз экинчи этабына киришип атабыз. Камбар ата бирдин курулушуна. Алардын баары дагы ошо ишенди. Булар туура саясат менен өкмөтү дагы, энергетиктер дагы туура жак менен кетип баратышат. Буларды азыр колдоп койсок, бир 3-4 жылдын ичинде булар энергия кризистен дагы чыгат, экономикага да өзүнүн салымын кошо баштайт, анан электроэнергияны дагы мына чет мамлекетке сата баштайт деп. Мына каса миңди бүтүрүп атасыздар. Аякка сата турган болсок, мына 9 центтен кем эмес электроэнергияны саткан атабыз. Азыр ТОлор бүттү, Кемин Торогартты бүтүрүп атабыз, Леп 500-ту. Биягынан Кытайга сатканга сүйлөшүп атабыз электроэнергияны, анткени биз сиздерге ишенип атабыз. Ушу 3-4 жылдын ичинде Кыргызстандын керектөөсүнүн баарын жабасыздар. Электроэнергия менен үзгүлтүз, кыш болобу, жай болобу, жаз болобу, бизди камсыз кылып бере аласыздар. Мындан тышкары ошо кыргыз элинин баары карап атат, өкмөт
карап атат, экономика күтүп атат. Ушу сиздер экспортко чыгып, бизге валюта дагы алып келип, өзүңөр дагы байып бутуңарга туруп, анан бизге дагы бир топ салымыңарды кошосуздар деп. Эми 20-30 малый гектар биз дагы быйыл беребиз. Күндөн электр энергиясын берген атабыз, шамалдан электр энергия алган атабыз. Мына Суарга барсак, ал жерде Суарды айтып коет экен, жел токтоп коет экен, күн токтоп коет экен, суу токтоп коет экен. Ошонун баарын Алла Таалам бизге кыргыздарга аябай эле көп берген экен. Бирок ошонун баары тең кайра электр энергияга айланбай, жел боюнча, шамал болуп кете берген, суусу боюнча агып кете берген, күн мына боюнча тийип кете бергендиктен, балким ошон үчүн премьер-министрлер, энергетика министрлери ордуна токтобой улам алмашып турса керек. Азыр мына баарыңыздар менен биригип алып, Кудайга жаккан, элге жаккан жумуштардын баарын кылып атабыз. Бир гана өтүнүч, эми сиздерден уят кылбай мындай жакшынакай иштеп бериңиздер. Мына акыркы 2 жылдан бери энергетиктер жөнүндө жаман сөздүн баары жок. Ыраазычылык гана айтылып атат. Талай экөөбүз деле мына сиздерден деле бирдеме үмүттөтпөйбүз. Ушу Бөөдө Кыргызстан тышкары болсо экен, өзлөрүнүн жумушуна өзү тың болсо экен, ар бир жетекчиге. Ошо райондо жүргөн биздин электриктерибизден ошо канчалык ылдам барып, канчалык карайлатпай ошо светти берип элдерге жакшы жүрүм турумуңар менен жакшы боло турган болсоңуздар, бизге ошону модель катары көрүп, калган бөлөк тармактагылардын баары дагы оңолуусун сиздерден күтүп атабыз да. Так жетекчилерге абдан чоң ушу сураныч, биздин электриктерге ушундай шарттарын, мындай татынакай формаларды бир эмес 3-4 формасын алып берип, элдер мындай кетип баратканда көрүп да, бул биздин электр энергия менен камсыз кылгандар, биздин куткаруучулар, биздин дорожниктер, биздин энергетиктер деп алар сыймыктана тургандай кызмат кыласыздар деп мен ишенем. Таалайбек Өмгеевичти уят кылбаңыздар, мени уят кылбаңыздар, жакшы татынакай иштеп бериңиздер. Үй бүлөңүздөрдө жакшылык болуп турсун, силердин өзүңөрдө свет болсун. Силердин үй бүлөңөрдө жакшы болсун, силердин үй бүлөңөрдө свет болсо, анткени элдин арасында сиздердин баары жүрөсүздөр, анан калганын баарына дагы жарык тиет. Аман болуңуздар, дагы бир жолу жакшылыкка жолугуша берели.